Кутман таң барыңыздарга. Азыр болсо мен сиздерге сторис ичинде коллаж менен сүрөт жасаганды үйрөтөм. Стористин ичине киргенде бул жакта коллаж деген бар. Ушул жактан биз даяр сүрөттөрдү кошобуз. Бул жактан даяр сүрөттөрдү атайын даярдап коюп же болбосо тартсак болот. Живой тартсак болот. Мисал үчүн мындай гүл. Андан кийинкиси болсо, допустим, вот эки. Үчүнчүсү болсо, допустим, мындай 3. И төртүнчү сүрөт болсо, бул мындай гүл. Окей. Сүрөт даяр. Муну сториске чыгарбайбыз, муну сохранять этебиз. Анан биринчи момундай шрифт бар. Android'да бул экинчи болуш керек. Точка, space, пробел кылып туруп, кайра точка кылабыз. Анан мындай кылсак, эки жолу үстүндөгү А деген бул точканы коюп койсок, кара болуп калат. Анан колубуз менен монтип чоебуз. Android'да мындай болбойт. Ошон үчүн көпкө чоюлбайт да. Android'дачы пробелди аябай чоңураак кылышыңар керек, же эки жолу кылышыңар керек. Же болбосо менин Telegram каналымда бул нерсе бар, ошону колдонсоңор болот. Анан муну сохранять этебиз. Азыр ушундай затемненный фондор мода болуп атат. Анан кайра сториске киребиз. Сториске киребиз бул нерсени. Анан ушул жерде ушул шрифтти алып туруп папирус деп жазсак, шрифт өзгөрүлөт. Башкача шрифт болот. Анан ушул шрифт менен англисче good day. Же болбосо кут. Англисче шрифт менен жазышыбыз керек да. Так, ушул шрифт папирус деп жазабыз. Папирус дегенде шрифт өзгөрүлөт. Ошол эле англисче шрифт менен ушундай кылып жазсак болот. Кутман таң, good day. Анан бул жака үчүнчү шрифт алып келип туруп, огонь. Вот так вот можно поставить вот так, чтобы он был анимированный. Только третий шрифт анимация. Смотрите, он уже горит вот так вот. Огонь или вот такой вот. Да, особенно это блогеры используют. Вот так ручками вот так растягиваем. И GIF деген бөлүмгө келип туруп круг дейбиз. Круг дегенде мына буякта кругтар чыгат. Это охват көтөрүүчү стористер. Охватыңарды көтөрүүчү, вовлекающий стористер. Чем больше вам отправляют реакции, тем больше у вас будет вовлеченности и просмотров. Круг. Вот он. И вот так вот. Все, самое легкое.